Саламатсыздарбы, урматтуу бекемдештер. Бүгүн бизге кайрадан дарыланууга келди. Так, эжеке, сиз канча жаштасыз? 58 жаштасыз. Сиз канчанчы дарыланууга келишиңиз? Экинчи дарыланууңуз. Урматтуу бекемдештер, мен биринчи келгендегисин айтып берейин. Өтө оор келген. Мен азыр көрүп эстедим. Баласы алып келгени, по-моему, өзүңүз келдиңизби? Абдан оор келген, больницадан алып чыгып кете бергиле, канча күндө жашайт, канча күндө каза болуп калат айта албайбыз, бирок жашай албай калат. Силер даярдана бергиле деп базарыңызга ошентип айткан, Анан ошондон кийинкисин өзүңүздүн оозуңуздан угайлы. Ошону эмне чыгарып койду? Анан кийин Катыр айтайын. Телефондорун көрүп алып, адрести алып келдим. Келгенде аябай оорум капкара болуп уже 2 аттын эле келдим. Дарылангандан кийин, дарылана баштагандан 4 күндөн кийин уже көздөрүм ачылып, өзүм мындай свободный жакшы басып, эмете баштадым. Мен эсимде бар. Сиз айттыңыз беле, мен уже түшүктөрдү өттү. Болду, мен эстедим, ал сиздерге айтып урматтуу бекемдештер. Кыскасы, болду, жашабайт дегенден кийин үйүнө барып, жасап койгон төшөктөрүн өрттөй баштайт. Мен эми өлүп калсам муну ким кылат? Кайсы келин келип калат, же кайсы адам келип кылмак эле, бул эми жөн эле таштанды да калат деп кыркып өрттөп, сиз бүт нерседен үмүттү үзүп, үйдөгү нерселердин баарын кыркып жок кыла баштадыңыз, Анан ошентип телевизордон эле, эми бул да болсо мен мынтип айтам да, Кудай Таалам эгер сизди жашайт дей турган болсо, анда сизди натуралдык ыкмага айдайт деп калам да. Мына сизди Кудай Таалам жашайсың, сен натуралдык ыкмага бар эле, ошол жактан сен жакшылыкты көрөсүң деп, мына Кудай Таалам ошо телефондон мага мени туш кылган да. Анан ошондон келди, абдан өтө тяжелый болчу. Отурганда энтигетелең эле. Отурганда энтигетеле. Денеңиз кара болуп кеткен болчу. Дене, тери баары кара болуп кеткен болчу. Азыр даже айтып атат экен бир иштегендер, "Окуй, сен кандай жакшы болуп калдың, сен вообще эле башкача болчуң, абдан тяжелый элең, азыр сен жакшы болуп калган турбайсың, сен кайдан дарыландың" деп азыр көргөн бир иштегендери таң калып отурат деп өзү айтып берди. Келгенде чындыгында энтикчү, сиз жүрөк жактан көбүрөөк жалп кылып келгенсиз. Жүрөк жактан көбүрөөк жалп кылып келген, даттанып келген, жүрөк жакта жаткан, бирок мен келгенде эле айтканым жок, сиздин курсагыңызда проблема деп айткам. Жүрөктө эмес, урматтуу мекендештер, мына кийим жүрөгүм оорутат деп кардиолог эле чуркай берген болсо, жок, токтоңуз, жатыңызда ичиңизди баса бериңиз, анан сиз результатты көрөсүз. Жүрөк жактамын деп келген, жаткырдым, боор чоңоюп калган болчу, ичегилердин баары кызарып шишип, ашказандар кызарып, курсакка колду койгондо эле ыңылдагансыз, ооруйт эле. Курсакка кичине колду койсок эле неме болот эле, кыйналат эле. Анан бир курс лечение жасадык, бир ай келди, күндөн күнгө жакшы боло баштады, Анан бир ошондон анан айтты да, мен эми көзүм ачылды, мен эми түшүнүп атамын. Сиз как будто маң болуп калгансыз, Маң болуп, мындай түшүнүксүз. Не ушунчалык кир кан менен тамактанып, не соображение, мындай аң сезим, мындай сезүү нерсе жоголо баштаган да. Анан эле күндөн күнгө келгенде өзү айтып отурат, мына канымдын сүрөтү дейт, нормада көрүнсөтпү, кандай болуш керек. Дайым мен кандын ичиндеги бизге тамак ташыган эритроциттер ушундай жүрүш керек деп айтам. А сиздики биринин үстүнө бири минип калган болчу. Демек, келгенде эле биз курсак менен заниматься эте баштадык. Демек, урматтуу мекендештер, бүт оорунун бардыгы, 1100 оорунун бардыгы курсактан башталат. Курсакты массаж жасаш керек. Висцерал массаж дегенде жаттап алыш керек, 5 колдо жаттап алыш керек, күнүгө эртемен туруп жасаш керек. Анан бизде бир ай лечение алды, абдан жакшы сезип кетти өзүн. 3 ай үйдө жүрдү, 3 ай үйүндө жасап, мен айткан өнүгүүлөрдү жасап, лимфа массаждарды жасап, курсакка массажды жасап, ичиңиз менен дем алып аттыңызбы? Ичи менен дем алганды, ар бир тамак ичкенде өткү түрткөндө, тамак ичкенде колду көтөргөндө 5 көнүгүүнү жаттап алгыла дейм. Ушу 5 көнүгүүнү жасап, абдан сонун болду. 3-4 айдан келдик. Мен каны менен текшерип коюучу, эми бир аз чындыгында материалдык жактан туура келбей атат дегенин каны текшердик. Экинчи текшергенде абдан жакшы болуп чыккан. Эми өтө жакшы десек, 80% кандын ичи оңолгон да. 100% мурун бузулган болсо, кийин 80% жакшылык келди.
мына эми азыр ошо анализин текшерип коюп кеткен, анан эми азыркы күнү мына дарыланганы келиптир.